Ассаламу алейкум, жалпыңыздарға. Бүгін Ош шаарында Жапалауына базарынан сіздерге видео тартууну улантуудабыз. 31 март 2024 жыл. Малолитражкаларды жана дөу лассетилерди ушул видеодо сіздерге тартуулап көрсөтмөкчүбүз. Албетте ошол бас такталган унааларды. Kia Ray сиздерденби? Канча болуп атат? 9000 деп па. Бул электромобилби? Жо, бул бензин. Бензинли? Но немелери электро окшошуп калыптыр да. Канча дедиңиз? 9000 деп атам. $9000. Ачкысыз кирүү баскычы бар. Монитор, Bluetooth навигациясы менен, ылдамдыкты чектөө баскычтары, мульти баскычтар, айдоочуда персоналдуу чыканак тирегичи, антизанос, руль заводской кожада, кондиционер, алдыңкы отуруштардын 2 позицияда жылуутуусу бар. Электро күзгүлөр. Аркаларында да бар экен, арканкы орундуктарында да. Ичи аябай кенен бирок. Чындыгында. Бийик болгон үчүн, мындай өзү сыртынан компактный көрүнгөнү менен, бийик болгон үчүн салон кенен эле болуп турат. 9000 канча дедиңиз? $9000. Кеми бар дейт, жакшы. Так, бул жакта Spark'ты сурап көрөлүчү. Spark канча болуп атат таксыр? $9000. Комплектация LTZ-бы? Премьер, жакшы экен да. Бир аймактуу климатта монитор бар, добуш менен башкаруу бар, рулдун жылуутуусу, круиз контроль, электро күзгүлөр жыйылуусу менен кошо, алды аркасынан сонарлары. Проекция бар. Күзгүлөрүндө повторитель поворота. Автостоп, антизанос, жол чейин ичинде жүрүү. Көрүңүздөр, максималдуу комплектацияда экен. Бир люк жок экен, старт стоп. Жакшы. Так, жүрө эле. Kia Morning 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, бензин. Баасы канча болду? Баасы 9000 кеми. 9000 кеми бар. Жаңы эле келген окшойт, а? Планшет, монитор, кондиционер, 4 айнектен электро көтөрүштө, ылдамдык чектөө баскычтары, алдыңкы айнек отургучтардын жылуутуусу бар. Болду, отурөр. 9000 доллар кеми бар дейт. Кайсыл? Жо, азыр малолитражкалар тартып атабыз. Уланта берели. Бул жакта Hyundai Atos окшойт, а? Atos'tu көрүп атам. Жо, бул Kia Picanto окшойт, а? Picanto, так, комплектация кондиционер бар, коробка механика. 4 өтеңби? Электро көтөрүүчтөрдө айнектерин? Алдыңкы айнектер электро көтөрүүчтө экен. Баасы канча болду Picanto'нун? 320 000 сом. Kia Picanto. Morning Picanto. Европа экспорттолгондор Picanto болуп калат. Кореянын өзүндөгүлөр Morning. Spark канча болуп атат? $7000. Так, монитор бар экен, кондиционер, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, отуруштары кездемеде экен. Ушундай Spark. Morning канча болду? $8800. Бул да жаңы алып келинген. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб,
Бензин да? Бензин екен, ачкычсыз кирүү баскычы бар, отура бериң, мындай көрсөтөрүз. Электрогүзгүлөр жыйылуусу менен кошо, монитор жок экен, круиз контроль, руль заводской кожа, антизанос, жел дөңгөлөктөрдүн желин басымын башкаруу, бир аймактуу климат, отуруштардын жылуутуусу, рулдун жылуутуусу бар. Кожада. Аркасынан сонарлар бар, дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. 118 000 километр чуркаган экен. Так, Spark 1, 2011, кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, 450 000 сом, механика. Бул ошол Өзбекстан сборкасы окшойт. Лашетчи сатылдыбы? Сатылды. Канчага кетти? 375 миңге. Жылы канча? 2006. Механика автоматпы? Механика экен, жакшы. Алганда да манас кылсын, а? Болду? Жок, мына лашеттиби? Жок, азыр лашеттилер тартып атабыз. Ага. Лашетти анан малолитражкаларда. Бул канча болуп атат лашетти? Жокпу? Көрүнүшү жакшы экен, а? Болду. Буны сурап коелучу. Баасы жазып турат, Азамат. Мынантип эле баасын жазып койсо, сыр кылбай эле өзү көбүнчө сатарманда. 330 000 сом. Ким билет? Ушундай жазып койсо биз да тартып кете беребиз. Биздин канал аркылуу да ушинтип унаңыздар өтүп кетиши мүмкүн. Сатармандарга кайрылып атам. Жазып эле жүрүңүздөр. Чынын айтканда баасынчы. Электрогүзгүлөр, алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. 330 000 сом. Мына универсал лашетти, көрүнүшү бул да жакшы аябай. Жакшы абалда дейт. Мына хром дискалар да экен. Болгондо да бая заклепочный дискалар. Рейлинг бар эми универсал болгон үчүн. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлөр, мультироль, рулю кожа, кара түстө, кондиционер бар, чыканак тирегичи бар, корректировка фар. Дөңгөлөктөрү кышкы 4 тең. Протекторлор жакшы болду. 2007, 1.6. Баасы канча болду эми? 470 000 кеми бар. Эсин байланыш номери 553 55 51 50. Болду. Болду мел. Лашетти дагы бир. 2006 1.6 механика 450 000 сом. Регистратор видео. Монитор дагы бар экен. Багажнигинде спойлер. Болду. Жакшы. Так, бул лашетти канча болуп атат? 460 000 сом. ...2005 Корея, коробка автомат 1.8. Гетсилерден бі? Қанша болуп атат гетс? 450 000 сом. Газ дагы бар экен, газ бензин, автозапуск деп жазылып турат. 2004 1.4. Комплектациясын карайлы. Комплектацияда жакшы экен. Электро күзгүлөр 4 айнектен электро көтөргүчтө, газдын датчиги, кондиционер, алдыңкы отуруштардын жылуутуусу бар. Айдоочуда да коопсуздук жазыгы бар. Анан айдоочунун өзүнүн отуруучунда микролифт дагы бар. Та бир гетсти сурайлы, могул жерде турат. Гетс канча болуп атат экен? 330 000 сом. 2003 1.6. Комплектациясын айтып болду. Отур.
Бул дагы электро күзгүлөр, 4 айнектен электро көтөрүштүү, отуруштардын жылытуусу бар. Бул да жакшы, максималдуу экен. Кондиционер. Туманниктер менен кошо жакшы. Ушуну менен видеобуздун аягына чыгып калат окшойбуз. Морнингтин да баасы жазылып турат, көрсөтө кете берели. Так, ассаламу алейкум. Так, газ окшойт, бул? Бензинли? Комплектация жөнөкөй экен да? Бир аз. Электро күзгүлөр, ылдамдык чектөө баскычтары бар. Чуркаган 53.000 километр. Старт стоппу? Жок, жөнөкөй эле экен, ключ. Бол, жок, мындай эле көрсөтүп кое берели. 2017 $7.800. Баасын жазып койгон. Дагы ушул адамга тиешелүү Kia Morning. 2017 бул $8.500, бирок комплектациясы жакшыраак окшойт, бул. Ал кожа эмес, кездем экен, Бул уже кожа. Отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер. Бунун чуркаган 133.000 километрди көрсөтүп атат. Анан мындай жыйынтыктайын десем эле, баалары жазылган машиналар көрүп, улан төрүн келип кетип атат. Hyundai Getz 2004 1.4 460.000 сом. Дөңгөлөктөрү жайкы. Комплектация. 4 айнектен электро көтөрүштүү, электро күзгүлөрү жок. Алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар, кондиционер бар. Ушундай Getz. Анан лашеттин да башы жазылып турат. Механика. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, кондиционер. $2005 1.6 350.000 сом. Мына эми ушуну менен толук жыйынтыктай берели видеобузду. Кийинки видеобуз жыйынтыктоочу. Бул аралаш түрдө унааларды камтыйт. Бул видеодо табылбай же башка видеолорубузду издеп аткан унааңыздар табылбасаңыздар, Кудай бурса, ушул тартыла турган азыркы видеобуздан таап алышыңыздар толук ыктымал. Ал видеобузду ошол YouTube паракчабызга жана Машина KZ аталышындагы TikTok паракчабызга кирип, кеңири маалымат алып алсаңыздар болот.